Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта бүгүн 9 август күнү белдештин кечки бөлүгүндө коло медаль үчүн килем ортосуна чыга турган балбаныбыз Бекзат Алмаз уулунун беттешине кайрылып өтөбүз. Атаандаш ким, аны жеңүү канчалык деңгээлде мүмкүн? Алдыда байкап көрөлү. Бекзат Алмаз уулу кечээ күнү чейрек финалда америкалык Спенсер Лига жеңилгенден кийин акшылык спортчу финалга чыгып, кыргыз балбанына көңүл жубатуучу беттеш мүмкүнчүлүгүн калтырган. Бекзат бүгүн кытайлык балбан менен кескелип, аны биринчи бөлүктө утуп, эми коло медаль үчүн күрөшүү укугун утуп алды. Бишкек убактысы боюнча кечки 23:00дөн кийин баштала турган финалдык беттештердин алкагында кыргызстандык балбан Өзбекстандын мыкты балбандарынын бири Гуломжон Абдуллаев менен беттешет. Гуломжон Абдуллаев менен буга чейин кыргызстандык балбандар бир нече ирет беттештерди өткөрүп жүргөн жайы бар. Бирок көп учурда өзбекстандык спортчу ийгиликтүү болгон. 25 жаштагы өзбек балбаны 2021 жылы Токио Олимпиада оюндарына жолдомо берүүчү лицензиялык турнирдин жарым финалында Кыргызстандын 57 кг салмак чембирдигиндеги ошол мезгилдеги мыкты балбаны Бекболот Мырзаназар уулун утуп алган. Андан кийин 2022 жылы Конияда өткөн Ислам тилектештик оюндарынын финалында Алмаз Сманбековду дагы уткан жайы бар. Демек, Гуломжон Абдуллаев буга чейин кыргызстандык балбандар менен кескелген маанилүү беттештерде өтө ишенимдүү күрөш өткөрүп жүргөн. Бул жолу эми Бекзатка өтө олуттуу атаандаш туш келип калгандыгына карабастан кыргыз спортчусуна ийгилик каалайбыз. Бекзат Алмаз уулу дагы жөн жеринен бул Олимпиада оюндарына барган жок. Ал Бишкектеги Олимпиадага лицензия берүүчү турнирде күчтүү делинген атаандаштарын утуп алганын билебиз. Эми алдыда күтүлүп жаткан бул принципиалдуу эрөөлдө кыргызстандык спортчубузга ийгилик каалайбыз. Үстүдө айткандай эле беттеш Бишкек убактысы боюнча 23:00дөн кийин башталат. Аны сиздер түз эфирде КТРК спорт телеканалынан көрө аласыздар. Ал жактан көрүү мүмкүн болбой жатса, анда биздин Ала Тоо спорт телеграм каналыбызда дагы түз эфирде көрсөтүүдөбүз. Ал жакка жазылып көрсөңүздөр дагы болот. Урматтуу достор, жакшы жаңылыктардан кезигели биздин каналдан алыстабай туруңуздар.